Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ең алғаш барыбызды жоқтан бар қылып жаратқан жаратушыбыз болған Алла Таалаға үзгүлтүксүз мактоолор, шүгүрлөр болсун. Андан кийин барыбызга туура жолду көрсөтүп, ыйман жолун көрсөткөн сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Алла Тааланын үзгүлтүксүз салават саламдары болсун. Урматтуу мусулман бир тууган, чыныгы мусулмандын жашоосунда Куран бул эң бир зор мааниге ээ болуп эсептелинет. Анткени Куран бул Алла Тааланын сөзү. Ошол Алла Тааланын сөзүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадистери менен сонун кылып бизге түшүнүктүү кылып чечмелеп айтып кеткен. Мына ошондуктан дайыма чыныгы ыймандуу өзүнүн жашоосун дайыма Куран менен байлаганы бул эң туура болот. Анткени бардык жашоо мыйзамы, адеп ахлак, мурункулардын тарыхы, чыныгы адамдын ишенимин бекемдей турган маанилер, адамдын жан түйнөсүн тазалай турган ошол эле учурда жакшы кулк мүнөз менен, жакшы сыпаттар менен өзүн адам кооздой турган нерселердин баары мына ошол Кур'ан Каримде болуп эсептелинет. Мына ошондон дайыма биз эмне кылышыбыз керек экен? Жашообузду Куран менен өткөргөнгө аракет кылалы. Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Инна Аллаха ярфау бихазал китаби акваман ва яда бихи ахарин." Бул хадистин мааниси Аллаху субханаху ва таала ушул Куран менен кээ бир коомдун даражасын бийик кылат, ал эми кээ бирлерин төмөн кылат дейт. Куранга амал кылып, ошон менен жашаган сайын адамдын Кудайдын алдындагы даражасы бийик болуп эсептелинет экен. Ал эми Аби Умама радиаллаху анху риваят кылган хадисте ал айтат: "Мен пайгамбарыбыздан уктум" дейт. Пайгамбарыбыз мындай деп айтты: "Иқраул Кур'ан фа иннаху яжиу яумал қиямати шафиан ли асхабихи" дейт. Пайгамбарыбыз айтты дейт: "Силер Куранды окугула, анткени Куран кыяматта ким Куранды окуган болсо, ошол адамга ортомчу, шафаатчы болот" дейт да. Ошондуктан дайыма Куранды окуп, Куранды баягы маанилерин түшүнгөнгө аракет кылып, негизи эле Куранды окуган сайын ар бир тамгасына дагы сооптор берилет да. Мына ошондон дайыма биз баягы дааратты алып, ошол дааратты алгандан кийин Куранды ачып окуганга аракет кылалы. Пайгамбарыбыз өз сөзүндө айтат: "Афдалу ибадати уммати тилаватул Кур'ан." Куран окуу эң абзел ибадаттардын бири деп пайгамбарыбыз айтып атат. Башка бир сөзүндө: "Хайрукум ман таалламал Кур'ана ва алламаху." Силердин жакшыңар Куранды окуп, үйрөнүп, анан башкаларга үйрөткөндөр дейт да. Мына ошондон биз баягы Куранды окуп атканда кээде кыйналып калабыз, кээде окуй албай калабыз, кээде тилибиз да келбей калат. Мына ошол учурларда биз эмне кылышыбыз керек экен? Аракет кылып окуй беришибиз керек экен. Пайгамбарыбыз айтат: "Валлази яқраул Кур'ан ва ятата'тау ва хуа алейхи шаққун лаху ажрун" дейт да. Баягы Куранды окуп атып, кыйналса дагы аракет кылып окуган болгон болсо, ал адамга Алла Таала эки соопту берет дейт да. Биринчиси мына ошол Куран окугандыгы, экинчиси ошол окуп атканда кыйналып аткандагы, бул дагы өзүнчө сооп болуп эсептелинет экен. Мына ошондон баягы Абу Муса Аш'ари радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз айтат. Баягы салыштыруу жолунда пайгамбарыбыз айтып атат да: "Ва масалул муъмин лази яқраул Кур'ан масалул утруджати" дейт. "Рихуха таййибун ва таамуха таййибун" дейт. Мындайча айтканда, Куран окуган ыймандуу мусулман адам ал жыты да жагымдуу, даамы да таттуу, баягы апельсин сыяктуу дейт да. Жыттасаң жыты да жакшы, жесең даамы да таттуу, жакшы. Мына ошол сыяктуу дейт. Ва масалул муъмин лази ла яқраул Кур'ан. Ал эми ыймандуу болсо дагы, мусулман болсо дагы Куран окубаган адам ал тамыр сыяктуу дейт. Баягы хурма өрүгү сыяктуу дейт. Ла риха ва таамуха таййиб.
Анын даамы таттуу болгону менен анын баягы жагымдуу жыпар жыты жок дейт. Ал эми масалил мунафиq аллази яқраул Qur'an, Qur'ан окуган эки жүздүү дейт. Камасилар райхана, райханга окшош дейт да баягы. Ал райхандын дейт даамы ачуу, бирок жыты баягы жагымдуу дейт да. Жыттасаң аябай жакшы го райханды, жалбырагын. Бирок чайнап көрсөң ал аябай ачуу болот дейт. Мунафык, Qur'ан окуган мунафык мына ошол сыяктуу дейт. Ва масал мунафиq аллази ла яқрау Qur'an. Ал эми бир Qur'ан окубаган эки жүздүү, ал Ханзала деген бир мөмө бар экен. Анын жыты да жок экен, бирок даамы аябай ачуу дейт да. Мына ошол сыяктуу дейт да. Мындайча айтканда, биз Qur'анды канчалык окуган сайын Алланын алдындагы биздин болгон салмагыбыз мына ошол азыркы айтылгандай болот экен да. Ар бир адамга эле жагымдуу нерсе, жагымдуу жыт, таттуу нерселер жаккан сыяктуу Аллах субхана ва таалага дагы өзүнүн сөзүн, Алланын сөзүн, Алланын Куранын окуп, ошого амал кылган мына ошондой жагат. Ошонун артынан анан Алла таала адамдарды бейишке киргизет. Демек, бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дагы бир хадиси бар. Пайгамбарыбыз бул хадисте айтат: "Иннал кулуба латаста" дейт. Адамдардын дагы жүрөктөрүн дат басат дейт. Ошондо сурашкан экен, ошол датты эмне кетирет? Дегенде пайгамбарыбыз зикруллахи ва тилаватул Qur'an. Алла тааланы көп-көп зикир кылуу жана Куранды окуу, көп-көп окуу, мына ошол адамдын жүрөгүндөгү датты кетирет дейт. Канчалык күн адам күнөө кылган сайын жүрөктө ошончолук дат, кара нерсе баса берет. Канчалык Куран окуп, истигфар айтып, зикир кылган сайын мына ошол нерселер кетип, жүрөктөр дагы, жан дүйнөлөр дагы эмне болот? Тазаланат экен. Ибн Умар радиаллаху анху айткан хадисте пайгамбар айтат: "Ла хасада илля фиснатайн". Негизи эле баягы ичи тарлык жок да, ичи тарлык кылуу эле өзү шариатта болбойт. Бирок бул жерде суктанууду айтып атат пайгамбарыбыз, эки нерсеге суктансак болот дейт, ошондой болсун деп. Биринчиси ражулун атахуллахул Qur'an, фа хуа якуму бихи ана ал-лайли ва ана ан-нахар. Бирок Куранды үйрөнсө, Куран жаттаган болсо, ошол Курандын күнү түнү окуган болсо, ошого биз суктансак болот экенде, машалла, мына ошондой биз да аракет кылып, мына ошондой бололу деп. Экинчи ражулун атахуллаху малан, фа хуа юнфикуху ана ал-лайли ва ана ан-нахар. Бирөөгө Алла таала байлык берди чындыгында, бирок ошол байлыгын шарият жолунда, Алла жолунда, кайрымдуулук жолунда жакшы иштерге иштеткен болсо, мына ошого дагы суктанып койсо болот дейт да. Суктанып койсо болот. Мына ошондуктан баягы биз жашообузда мусулман болгондон кийин, Алла таала хидаяты иман бергенден кийин, эң негизги мусулмандын китеби болгон, пайгамбарыбыздын түбөлүктүү мужизасы болгон, Алла тааланын түбөлүктүү хак сөзү болгон Куран менен биз дайыма мамилебизди бекем кылышыбыз керек. Абу Хурайра радиаллаху анху айткан хадисте мындай айтылат: "Яжиул Qur'anu yawmal qiyama". Кыяматта ким Куран окуп жүргөн болсо, Куран айтат экен: "Я Робби халлихи фаюлбаса таджул карама". О Аллахым дейткен, бул Куран окуган, бул адамды кооздогун дейт экен да, сыйлагын дегенде, ага урматтуулуктун тажы кийгизилет дейт да. Таджыл карама дейт. О урматтуу экен, Куран окуган экен деп тажы кийгизгенде, бир баягы сыйланганда Куран кайра айтат экен: "Алла таала ашыкча кылып бере бериңиз, дагы коздой бериңиз" дейт экен да. Анан Куран айтат экен: "Я Робби ирди анху", ушул пендеңизден разы болуңуз. Дегенде Аллаху субханаху ва таала өзү разы болот дейт дагы. Иқра варқа, Куран окуй берген, көтөрүлө берген. Ва изаду би кулли аятин хасана, багы Куран ар бир окуган аятына Алла таала соопту берип, баягы токтогон жери ошол бейиштеги орду мына ошол жер болот дейт да. Бул болсо дагы ошо Куран окуган адамга кыяматтагы эң бир жакшы бериле турган сыйлыктардан. Чындыгында азыркы хадистин маанисинде эле биз айтып өткөндөй, Куран кимди окуган болсо кыяматта коргойт дейт да. Мына ошол жаатта хадисте "Ютар ражулу фи кабрихи". Бир адам барып кабырга коюлганда, барыбыз барып мүрзөгө барып жаназасын окуйбуз, анан ошол жерде
мүрзөгө койгондо баягы баш жагынан баягы бир жамандык келе турган болсо, аны Куран тосот дейт да, Куран коргойт дейт. Колу жагынан, буту жагынан келген болсо дагы, мисалы колу жагынан келген болсо, садакасы коргойт дейт. Буту жагынан келген болсо, мечитке басканы баягы коргойт дейт. Биз башында айткандай, баш жагынан келгенде бул Куран коргойт дейт да. Демек биздин бул дүйнөдө кылган бардык жакшылык иштерибиз, намазыбыз, орозобуз, зекетибиз, мечитке барып намаз окуганыбыз, садака кайрымдуулук кылганыбыз, анын ичинде эң негизгиси Куран окуганыбыз, мына ошондой ким ушул иштерди аткарган болсо, ошолор Алланын буйругу менен, Алланын уруксаты менен ошондой коргойт деп мына хадистерде айтылып атат. Ошондуктан бул нерселерге биз чындап ишенип, ошого жараша амал кылганга аракет кылышыбыз керек. Бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дагы бир хадиси бар. Бул хадисте Ибн Аббас риваят кылат. Чындыгында баягы Куран окубаган, Куранга маани бербегендер жөнүндө айтылат да. Инналлази лейса фи жауфихи шейун минал Куран кал бейтил хариб дейт. Мындайча айтканда, кимдин ичинде эч Куран болбосо, мындайча айтканда, ким Куран окубаса, бир тамгасын да окубаса, Куранды ачып карап да койбосо, окубаса дейт, ал жанагы таштанды, бузулган, желе баскан, эч ким жашабаган таштанды үй сыяктуу дейт да. Адамдын баягы жан дүйнөсү дагы мына ошондой болуп калат экен да. Ал эми ким Куранды окуган сайын, ибадат кылган сайын, ошол баягы бир сейил бакчалар, көзүбүзгө аябай кооз көрүнгөн жайлоолор, мөмө жемиштер, гүлдөр келген сыяктуу адамдын жан дүйнөсү дагы мына ошондой бейпил болот дейт. Ал эми бул жерде ошол салыштыруу иретинде айтып атат, Куран окубаган бул таштанды, каралбаган үй сыяктуу болот деп айтылат экен. Демек бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ошол баягы түшүнүктүү болуш үчүн баягы салыштыруу жолу менен айтып атат да. Ошондо бизге түшүнүктүүрөөк болот экен да. Мына ошондуктан бул пайгамбардын айткан сөзү бекеринен эмес, келди жан дүйнөңөрдү ошондой таштанды үй кылбастан, андан көрө бейиштин бакчаларынан кылгыла деген пайгамбарыбыздын сөзү. Ошондуктан пайгамбарыбыз айтат: "Мен караа харфан мин китабилла". Ким Алланын китебинен, Курандан бир тамга окуса дейт, фалаху хасанат, ага Алла Таала бир сооп берет. Вал хасанату би ашри амсалиха, бир соопты Алла Таала 10го көбөйтөт. Ла акул алиф лам мим харфун. Бакара сүрөсү башталат го, алиф лам мим деп. Ошол алиф лам мимди мен бир тамга деп айтпаймын. Алиф өзүнчө тамга, лам өзүнчө тамга, мим өзүнчө тамга дейт да. Демек алиф лам мим деп 3 тамганы окуганда Алла Таала 30 сооп берди да. 30 соопту берди. 30ду дагы Алла Таала көбөйтө берет экен. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Минал Кур'ани суратун саласуна ая" дейт. Куранда бир сүрө бар дейт. Ал 30 аяттан турат. Бул ошол Мүлк сүрөсү, Табаракаллази биядихил мүлк деген сүрө, ким ошону окуп жүргөн болсо, ошол сүрө шафаат кылат дагы, Алла Таала ошону окуп жүргөн атамдын күнөөсүн кечирет деп бул хадисте айтылат. Ал эми Абдулла ибн Амр радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Юқали ли сахибил Кур'ан". Баг бул дүйнөдө Куран жаттап, Куран окуп хатымдарды кылгандарга айтылат экен. Эмне деп айтылат дейт? Оку, көтөрүлө бер, бийиктей бер дейт экен. Бул дүйнөдө кандай окуган болсоң, мына эми дагы мына ошондой окуй бергин. Сенин бейиштеги ордуң эң акыркы аятты окуп токтогон жериңде дейт да. Бейиштин дагы даражалары бар экен да. Мына ошол эң бир жогорку даражаларды Аллах субхана ва таала мына ошол Куран окуган адамга насип кылат экен. Укба ибн Амир айтат, күндөрдүн бир күнүндө дейт, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам келип калды дейт. Биз ошол жерде Ахлу Суффа деп коет, мечиттин арт жагында баягы жупуну жашаган сахабалар болгон да. Келип калды дагы пайгамбарыбыз айтты дейт: "Айюкум юхиббу ан ягду кулла яумин ила батхан ау ила акиq фаяти минху бинақатайн калмаайн фи гайри исмин вала қати'у рахимин".
Пайгамбарыбыз айтат да, ошол бир жерде айтып атат, силер дейт, баланча жерге барып, ошол жерде төөлөр болгон экен, ошол жерден эң сонун, эң кымбат балу 2 төөнү алып келгенге күчүңөр жетеби? Жакшы көрөсүңөрбү ошону дегенде, бирок ошол жумушту аткарып атканда бирөөгө күнөө кылбагыла, туугандык мамилени үзбөгүлө дейт. Дегенде ошолордун баары айтты дейт да, нухиббу залика, о Алланын элчиси, баарыбыз жакшы көрөбүз да, өздөрү жупуну жашап атса, колдорунда жок болсо, эми 2 төө деген ал убакта эмне деген баалуу төөлөрдөн. Ошондо пайгамбарыбыз мынтип айтты да, афала ягду ахадукум илал масжид фаюаллиму ав яқра аятайни мин китабилла. Силердин ичиңерде бирөөңөр күчүңөр жетпейби дейт. Алыңар жетпейби мечитке барып, Алланын китебинен Куран окуп, же башка бирөөгө үйрөткөнгө дейт. Эгер силер мечитке барып, өзүңөр Куран окуп, башкаларга дагы Куранды үйрөтсөңөр дейт, Алланын алдында жанакы баалуу төөлөрдүн 2-синен дагы, 3-үнөн дагы, 4-үнөн дагы жакшы деди да. Анан ошол багы немелерди санады да. Ошол 2-3 төө деп пайгамбарыбыз санап айтат. Ошондон дагы эме Алланын алдында силер үчүн эң жакшы деп пайгамбарыбыз айтып атат. Бул болсо дагы пайгамбарыбыз багы салыштыруу жол менен айтканда, демек ошол нерсе төөлөр канча баалуу болгон менен ошол убакта Куранды окуган андан да баалуу. Андан адамдын жан дүйнөсү тазаланганы андан да баалуу. Алланын акыл пикири тунарганы, туура пикир жүргүзгөнү, жүрөгүнүн тазалыгы, мына ошолордун баардыгы Куран менен, зикир менен болот экен дагы. Биз дайыма мына ошол Куранга жакын болгонго, мамилени бекемдегенге аракет кылышыбыз керек. Демек Куран, алымдарыбыз айткандай, бул Алла Тааланын сөзү. Демек Алла Тааланын сөзү болгондон кийин бул нур. Пайгамбарыбызга, андан кийин пайгамбардын үммөтүнө түшкөн нур жана хидаят болуп эсептелет. Куранда ошол Курандын чыныгы нур экендигин, жарык экендигин, жол көрсөтүүчү экендигин баяндап, Куранда эмне дейт? Фаамину биллахи ва расули ва нуриллази анзална. Алла Таала айтып атат, имандуулар, силер иман келтиргиле жаратуучуңарга, Алла Таалага иман келтиргиле анын элчисине, Мухаммад пайгамбарыбызга, ва нуриллази анзална. Жана биз жөнөткөн Куран китепке, ошол жердеги нур бул мааниси Алланын китеби Куран. Валлаху бима таамалуна хабир. Силер кылып аткан бардык иштен Алла Тааланын кабары бар деп мына ошол аятта айтып атат. Демек Аллаху субханаху ва тааланын өзүнүн дагы ан-нур деген аты бар. Алла Тааланын 99 аты бар дейбиз. Ошонун бири ошол. Алла Таала Куранда айтат: Аллаху нуру самавати вал ард. Алла Таала бул асман менен жердин нуру. Мындайча айтканда жаратуучусу, бар кылуучусу, жоктон бар кылуучусу жана бул ааламды башкаруучу. Демек башка бир аятта Алла Таала айтат: Каджаку миналлахи нурун ва китабун мубин. Аллаху субхана ва таала силерге эмнени жиберди? Нурду жиберди дейт. Куранды жиберди, китабул мубин. Ошол Куранды алып түшкөн Жибрил дагы нурдан жаратылган дейт да. Демек биз баягы карай турган болсок, бак Алла Таала өзү ан-нур деген аты бар. Пайгамбарыбызды нур деп бул жерде сыпаттап атат. Мына ошол баягы аятта Жибрил периштебиз нурдан жаралган, Куран дагы нур. Демек мусулмандын жашоосу мына ошондой жан дүйнөсү нурлуу болуш керек да. Дайыма. Ошондон биздин мусулмандардын эми ар бирибиздин мамилебиз бар да. Үй бүлөбүз менен болгон, кошуналар менен болгон, коомдогу мамиле, жумуштагы мамиле, мына ошолордун баарында биз мына ошол Куран көрсөткөндөй, пайгамбарыбыз айткандай мамиле кылганга аракет кылышыбыз керек. Кээде ушул жолдон четтеп кеткендиктен биздин мамилелерде ар кандай өдөгүлдүйлөр болуп атат. Амал кылбагандыгыбыздан ошол туура эмес пикир жүргүзүп, туура эмес кадамдарды коюп атабыз. Куранды окуп дагы ошого амал кылбай койгон учурларыбыз көп болуп атат. Мына ошондон чыныгы нурда жашайлык десек, бул нур деген бул жан дүйнөнүн нуру, жан дүйнөнүн бейпилдиги да. Куран мына ошол нерсени бизге алып келет. Алла Таала Куранда айтат: "Ала бизикриллахи татмаиннул кулуб." Алланы зикир кылуу менен жүрөктөр эс албайбы дейт.
ошо зикирдин эң маңыздуусу бул Кур'ан окуу болуп эсептелет. Бул жерде бир баягы Абу Хурайранын окуясы бар экен. Ошол Абу Хурайра айтат да. Мен бул окуяны Абу Хурайра айтып берип атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Абу Хурайра айтат, мени зекет малына адамдар зекеттерин берген, будай менен, мисалы ун менен, балки кийим менен, кеде мал менен, ошондой акча менен бергенде баарын бир жерде кампада сакташкан. Ошол жерде баягы орозо келип калып, орозодогу баягы зекеттерди дагы берилгендердин баардыгыны Абу Хурайраны кароол кылып коюптур да, сен ошол жерди карайсың, карап тургун деп. Анан Абу Хурайра карап жатса, бир киши келип ошол азыктан алып атыптыр да. Анан Абу Хурайра барып ошону тутуп алып туруп айтат экен: сен эмне уруулук кылып атасың? Бас эми сени мен пайгамбарга алып барамын. Туура эмес иш кылып атасың дегенде тиги аябай жалынат дейт да. Мен аябай муктажмын, аябай кедеймин, жакырмын, үйдө балдарым ач калды. Мен кое бериңчи деп туруп, аябай жалынгандан тиги Абу Хурайра боору ачыйт дегенде анан кое берет экен. Анан эртеси күнү пайгамбарыбызга келип жолугуп калганда, пайгамбарыбыз Абу Хурайрадан сурайт экен да. Кече бир киши эмне кылды, кандай болду, абалы эмне экен деп сураганда, Абу Хурайра айтат, ошол келип алып атканда кармап алдым, анан сизге алып келейин десем аябай жалынды. Анан мен боорум ачымды дагы, эмне кылдым дейт, кое бердим дейт. Бирок ошондой баягы муктаж экендиги дагы көрүнүп турду дейт. Десе пайгамбарыбыз айтты, ал сага калпайтты, бирок кайра дагы келет дейт. Анан Абу Хурайра айтат, пайгамбарыбыз кайра келет, калпайтты дегени пайгамбарыбыз чын айтат да дейт. Эртеси күн кайра да күзөтүп жаттым дейт. Жатсам баягы киши кайра келди дейт. Кайра тутуп алдым, пайгамбарга алып барам десем кайра жалынды дейт. Анан кое бердим дейт. Эртеси күн пайгамбарыбызга жолукканда, пайгамбарыбыз дагы сурайт экен, кече эмне болду дегенде, баягы киши кайра келди, кайра жалынгандан кое бердим десе, пайгамбарыбыз кайрат эткенде ал сага калпайтты, ал кайра дагы келет деди. Ушинтип үчүнчү жолу дагы ушундай болот экен да. Үчүнчүсүндө Абу Хурайра бекем туруп, жок, болду, сен сөзгө укпаган, түшүнбөгөн адам турбайсыңбы? Болду, эми сени ал пайгамбарга алып барам дегенде, ал мындай дейт да. Мени кое бериңиз, мен муктажмын, бирок мен сизге бир нерсе үйрөтөм дейт экен да. Эмне үйрөтөсүн десе, мынтип айтып атат. Иза авайта иля фирошика факра аятал курси. Айтып атат дейт да, үйрөтүп атат. Кеш жатаарда аятал курсини окуп жатсаң дейт. Фа иннаху лан язалу алейка миналлахи хафизун. Мындайча айтканда, кечинде сен аятал курсини окуп жаткан болсоң, Алла Таала сени өзү сактайт, өзү коргойт дейт. Сага вала юқаррибука шайтан хатта юсбих, таң атканча сага бир да шайтан жакындабайт дейт да. Анан ошону үйрөткөндөн кийин макул деп анан кое бердим дейт. Эртеси күнү пайгамбарыбызга жолукканда, пайгамбарыбыз кече дагы жолуктуңбу, жана киши келди, эмне болду дегенде, Абу Хурайра айтат экен да, ооба жолукту, мен аны кармап алдым, сизге алып келем десем аябай жалынды, бирок ушул нерселерди мага үйрөттү дейт. Эмне деп айтты десе, кечинде жатаарда аятал курсини окусаң, Алла Таала өзү сени сактайт, жана сага шайтан жакындабайт деп мына ушул аяттарды үйрөттү дейт да. Аллаху ла илаха иллаху ал хайюл кайюм. Ушуларды үйрөттү дейт. Дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам эмне деп айтты? Мындай деп жооп берди. Ама инна кад садакака ва хуа казуб. Ал өзү калпычы болчу, бирок сага бүгүн туура сүйлөптүр. Билесиңби 3 күндөн бери сен кимге жолугуп атасың дегенде, жок, мен билбедим, аны тааныбайт экенмин деп айтканда, пайгамбар айтты, ошол шайтан болчу деди да. Ошо 3 күндөн бери бул шайтан. Шайтан сага ошол аятал курсини окугун, шайтан сага жакындабайт, Алла Таала сактайт дегени бул туура деген экен да. Өзү ал калпычы. Эч бир туура сүйлөгөн эмес. Бирок ошонусунда эмне деп айтты дейт? Туура сөз айтты дейт. Демек,
Бул сөз эми пайгамбарыбыздын сөзүндө да келген, тафсирлерибизде келген. Ким аятал курсини окуган болсо жатарда, Бакаранын акыркы аяттарын окуган болсо деп келет го жакшы бир маанилерде. Алла Таала өзү коргойт, өзү сактайт. Ким эртең менен окуса, кечке чейин Алла Таала өзү коргойт, сактайт. Ким кечинде окуса, таң атканча Алла Таала өзү сактайт деген бар да. Демек биз Куранды окуган сайын Алла Тааланын коргоосунда болот экенбиз. Мына ушул окуя дагы бизге чоң далил болуп эсептелет. Пайгамбарыбыздын сөзүндө келет экен: "Иқраул Кур'ан фа инна яти яумал қиямати шафиан ли асхаби". Силер Кур'ан окугула, кыяматта Кур'ан окугандарга шафаатчы болот. Силер Бакара сүрөсүн, Имрон сүрөсүн окугула, ким окуган болсо, кыяматта ошол эки сүрө ошол адамга булут сыяктуу болот дейт да. Булут сыяктуу болуп келет. Келип туруп, ошол окуган адамдарга булар дагы эмне болот дейт? Ортомчу болот. Мына ошондуктан Бакара сүрөсүн ким окуган болсо береке болот, ким таштаган болсо кут кетет, бактысыз болот. Чындыгында бул Куранды окуганга багы иманы алсыздардын күчү жетпейт дейт. Багы 200-дүлөр, алардын күчү жетпейт дейт да. Мына ошондуктан чыныгы имандуу адам гана эмне кыла алат дейт? Мына ошол нерселерге багы кадам таштап, чын ниет менен, чын ыхлас менен Куранды окуй алат дейт. Демек мусулман адам мусулман болгондон кийин мына ушул нерселерди, жакшы иштерди, ошонун ичинде сооп боло турган Куранды дайыма окуганга аракет кылышыбыз керек. Эң негизги адептеринин бири бул Куранды окуганда ыхлас менен окуш керек да. Чын көңүл менен, чын ниет менен окуш керек. Эгер чын ниет болбой калса, эл көрсүн, эл уксун болуп калган болсо, ал эмне кабыл болбой калат. Бул биздин Куран окуганыбыз болобу, зикир тапканыбыз болобу, же намаз, орозо, зекет, ажылык, умра амалдарды аткарганыбыз дагы негизи эле мусулмандын бардык ибадаттары эң биринчи эмне болуш керек экен? Ихлас менен болуш керек. Алла Таала айтат: "Ва ма умиру илля лиябудуллаха мухлисина лахуддин" дейт. Чындыгында алар ихлас менен амал кылганга буйрулду дейт. Ихлас менен болбосо, анда амалдар кабыл болбой калат. Бул эң негизги биринчи адептерден. Экинчиси, Куран окуган адам чындыгында даараттуу болуш керек да. Куранда Алла Таала айтат: "Ла ямасу илал мутахарун". Куранды даараты барлар гана кармасын дейт. Демек, Куранды кармап окуй турган болсок, даараттуу, даарат абалында окушубуз керек. Андан кийин Куранды окуудан мурда ал-истиаза, аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп окуп башташыбыз керек. Ошондо шайтан качат. Анан бисмиллахны айтабыз дагы, андан кийин Куран окууду баштайбыз. Ошондой эле мисвак дагы колдонгон болсок өтө сонун болот экен. Пайгамбарыбыз айтат: "Инна афвахакум турукун лил Куран фатайибуха биссивак" дейт. Силердин оозуңар Куранды окуй турган ооз тил дейт. Ошого жол дейт. Ошондуктан силер оозуңарды мисвак менен не кылгыла дейт? Тазалап алгыла. Балки башка бир тазалоочу каражат болсо деле макул, бирок эми пайгамбарда негизги максат ошо таза болсун дейт. Демек, дайыма оозду таза кармаганга аракет кылалы. Ошондон багы тамеки, насвай дегендерден арылышыбыз керек. Себеби биз Куран окуйбуз, намаз окуйбуз, жакшы сөздү айтабыз. Мына ошондон дайыма оозубузду таза кармаганга аракет кылышыбыз керек. Ошондой эле Куран окуганда бир топ жыйналып окуган дагы жакшы экен да. Бул жерде пайгамбарыбыз айтат: "Маштама каумун фи бейтин фи буйтилла". Кайсы бир коом Алланын бир үйүндө баары чогулуп, ятлуна китабалла ва ятадарасуна фима байнахум. Алла Тааланын китебин окуп, ошол китептердин маңыздарын түшүнүп, бири-бирине сабак берип ушундай окушкан болсо, илля назарат алейхимис сакина. Ошол жерге Алланын бейпилдиги түшөт. Ва гошиятахум рахма. Алла Тааланын мээрими ошол жерди курчайт. Ва хаффатухум малаика. Ошол эле учурда периштелер дагы ошол жерди курчап калат дейт. Ва закарахумуллаху фиман инда. Кен Аллаху субхану ва таала бардына мактанат экен да, мына көрдүңөрбү депчи. Өзү зикир кылат дейт. Бул болсо дагы мына ошол Куранды багы жамаат менен окугандын дагы фазилети. Ошол жерде бирөө-бирөөгө үйрөтөт,
тамганы чыгарууну үйрөтөт, окуганды үйрөтөт, тажвидти үйрөтөт. Мына ушулардын бардыгында нур, береке болот экен. Мына ушундай кылып окуп үйрөнгөнүбүз дагы жакшы. Андан кийинки адептеринен тахсину соути бил Куран. Куран окуганда уккулуктуу, өзүнүн тажвиди менен жакшы кылып окуган жакшы экен да. Пайгамбарыбыз айтат: "Хассинул Кур'ана би асватикум." Силер Куранды үнүңөр менен кооз окугула. Fa inna sawtul hasan yazidul Qur'ana hasnan дейт. Жакшы мукам үн Курандын кооздугуна кооздук кошот дейт пайгамбарыбыз. Андан кийин колдон келишинче ошол бакы Куран окуганды үйрөнүп, пайгамбардын хадистеринде бакы келген бакы Курандардан окуганга дагы биз аракет кылышыбыз керек экен да. Мисалы кээде ошол Бакаранын акыркы аяттары, мисалы Каф сүрөсүн окугула дейт. Каф сүрөсүнү ким окуган болсо Дажжалдын бакы азгыруусунан сактанасыңар деген аяттар бар. Ким Ихлас сүрөсүн окуган болсо, 3 жолу окуган болсо Куранды толук окугандай болот дейт. Мына ошогон бакы кыска сүрөлөргө дагы көңүл буруп, ошолор дагы дайыма кайталап турган дагы жакшы болуп эсептелинет. Күндөрдүн бир күнүндө Ибрахим ибн Адхам деген алымга, данышманга, бул Басрада жашаган экен, ошол учурда ошол Басранын эли чогулуп алып айтат экен да: "О Ибрахим, биз Алла Таалага бата кылып атабыз, дуа кылып атабыз. Эмнеге биздин дуабыз кабыл болбойт?" деп суроо узатышат экен. Ошондо Ибрахим ибн Адхам жооп берген экен: "Ли анна кулубакум матат би ашратин." Мындайча айтканда, силердин жүрөгүңөр 10 нерседе өлүп калган дейт экен да. Биринчиси арафтумуллаха фалам туадду хаккаху. Силер Алла Тааланы таныдыңар, бирок Алланын хакын бербедиңер дейт да. Алла Тааланын буйругун аткарбадыңар, тыйган нерсесинен тыйылбадыңар. Ва заамтум хуббан набийи ва тарактум суннатаху. Экинчи, силер пайгамбарыбызды жакшы көрөм деп айттыңар, бирок пайгамбарыбыздын сүннөтүн таштап салдыңар, аткарбай койдуңар. Ва каратумул Кур'ана ва лам та'малу бихи. Силер Куран окудуңар, бирок Курандагы нерселерге амал кылбадыңар. Куранда көптөгөн буйруктар бар, тыюулар бар, адеп ахлак бар, таухид бар, акида бар, фикх бар, тарых бар. Ошолордун баарын окудуңар дагы, бирок амал кылбадыңар. Ва акалтум ни'мата раббикум ва лам туадду шукраха. Төртүнчүсү, силер Алла Тааланын силерге берген нематын жедиңер, бирок ошонун шүкүрүн айтпадыңар. Кудайга шүкүр деп да койбодуңар. Ваддаайтум адавата шайтаны ва вафактумуху. Силер шайтан адамдын душманы деп айттыңар дейт. Бирок кыймыл аракетиңер, ишиңер шайтандын кыймыл аракетине, ишине дал келип калып атты. Ва култум иннал жанната хаккун ва лам та'малу лаха. Силер айттыңар, баарыңар ишендиңер, бейиш чыныгы акыйкат экен деп. Бирок бейишке алып бара турган амалдарды аткарбадыңар. Ва култум иннан нара хаккун ва лам тахрабу минха. Силер айттыңар, тозок анык бар, бирок тозоктон качпадыңар дейт да. Тескерисинче эле тозокко түшө турган ишти аткарып атасыңар. Ва култум иннал маута хаккун ва лам тастаидду лаху. Өлүмдүн акыйкат экенин айттыңар, билдиңер, бирок ал өлүмгө даярданбадыңар. Ваншагалтум биюбан наси ва насейтум уюбакум. Силер адамдардын айыптары менен, кемчиликтери менен аракет болуп, өзүңөрдүн кемчилигиңерди унутуп калдыңар. Ва дафантум маутакум ва лам та'табиру бихим. Күн сайын мүрзөгө барып, кабырга барып, адамдарды акыркы сапарга узатып аттыңар. Мүрзөгө көмүп аттыңар, бирок ошол жерден бир да үлгү, бир да сабак албадыңар деп айткан экен да. Ошондуктан силердин дуаңар кабыл болбойт деп. Демек, мына ошол жерде айтылгандардын бардыгы ар бир мусулман үчүн баягы чыныгы бир осуят, насаатта. Биз ошого колдон келишинче эмне кылышыбыз керек экен, аракет кылалы. Алла Таала Куранда эмне дейт? Я юхаллазина аману қу анфусакум ва ахликум наран ва қудуха ан-насу вал хижара. О имандуулар. Силер өзүңөрдү, өзүңөрдүн нафсыңарды, үй бүлөңөрдү
тозоктун отунан сактагыла дейт. Анткени тозоктун оту бул адамдар менен таштар дейт да. Биз жакшы амалдарды кылуу менен эмне кылабыз экен? Өзүбүздү тозоктун отунан сактайт экенбиз. Ошондон жашообузду Куранга байлайлы. Мындай кичинекей окуя. Бир киши аялы, анан 2 баласы, бир кызы бар экен. Анан баягы жашоо тиричилик, мен бир сапарга чыгып иштеп келейин деп мигрант болуп башка жака ишке кетет экен дагы. Анан мен силерге кат жазып турам, ошол катымды алгыла дагы ачып окуп тургула дейт экен да. Макул деп анан көп жылга кетет экен. Бир канча убакыт өткөндөн кийин биринчи кат келет экен. Апасы балдары чогулуп, "О, атамдан кат келди" деп аны өбүп, жүздөрүнө сүртүп, бирок ичин ачпастан эле бир сандыкка салып коюп коюшат экен да. Бирок ачып окушпайт экен. Бир убакыт өткөндөн кийин экинчи кат келет экен. Экинчи кат келгенде дагы аябай сүйүнүшүп, "Кубанып, атабыздан кат келди, жакшы экен, тирүү экен, мына" деп аны дагы өбүп, чекесине сүртүп, чаңын сүртүп, анан кайрадан жанагы сандыгына салып коет экен. Бирок ачып окушпайт экен. Бир топ өткөндөн кийин үчүнчү кат келет дейт. Ал деле ушундай абал. Бирок бир топ жыл өткөндөн кийин жанагы киши иштеп кайра үйүнө келсе, бир эле баласы калыптыр да. Анан таап калыптыр, "Апаң кана, кызым кана, агаң кана, апаң кана" дегенде, "Апам катуу ооруду, акчабыз жок болду дары алганга, анан каза болуп калды" дейт. "Мен силерге биринчи катты жибердим эле го. Ошол катты ачсаңар, ичинде акча бар эле. Ошого апаңды дарылатпайт белеңер" десе, "Ата, биз катыңызды ачпаппыз. Сизден кат келди деп эле кубанып, ачпастан эле ошо сандыкка салып сактай бериппиз" десе, анан айтат экен, "Кана менин кызым кана" десе, "Билесизби, кызыңыз бир бала жуучу түшүп атат эле. Өзү айтты эле, ошону менен кетип калып, азыр жашоосу өтө жаман, өтө начар, өтө бактысыз" дегенде, "Мен экинчи катымды окубайт белеңер. Экинчи катымда мен ошого насаатымды жазгам, багытты жазгам, эмне кылыш керек экен, турмушка чыкканда ыймандуу, дендүү, дини болсо дагы кулк мүнөздүүгө чыккынсын деп мен жазган элем го" десе, "Ал катыңызды деле окубаптырбыз" деген экен да. Анан "Агаң кана, кайда кетти" десе, "Билесиз, менин агам баягы жаман балдар менен чыгып кетип, ошондон бери жок, келген жок" десе, "Мен үчүнчү катымды эмне ачпадыңар? Үчүнчү катымда мен ошол жаман жолдошторуң менен, досторуң менен дос болбогун, алардан алыс болгун, мындай жүргөн" деп жакшы бир насааттарды жазбадым беле" десе, тилекке каршы аны да ачкан жок элек дептир да. Канча жыл сыртта келсе, мына үй бүлөсүндө ушундай бир кыйынчылык, бактысыздык. Бул окуядан алына турган эле негизги сабак, Куран деле ошондой экен да. Аллаху субхана ва таала бизге Куранды түшүрдү, жөнөттү, ошонун ичиндегилерди окуп, ошондой жашап, ошондой амал кылганга аракет кылгыла деди. Бирок кээ бирлер ошол Куранды алып, жакшы материалдарга ороп, анан шкафтын үстүнө же бир үйдүн бурчуна аздектеп жакшы кылып коюп коет да, бирок ичин ачпайт, ичин окубайт. Биздин жашоо дагы мына ошондой болуп калбаш керек. Чындыгында Куран окуп алсаң, жанагы үй бүлөнүн, жанагы кишинин үй бүлөсү талкаланган сыяктуу, Куран окубаган сайын адамдын жан дүйнөсү да талкаланат экен. Эртең Алланын алдына барганда биз дагы эмне деп жооп беребиз? Себеби Куран өзү айтат экен да, таштап салды дейт экен. Таштап салды дейт экен. Бир киши ошол чет өлкөдө, кээ бир немелерде, ошол Америкада деп айтылат, бул окуя ар кандай неме менен келет. Дайыма Куран окуйт экен, анан жанында небереси бар экен. Бирок небереси да түшүнбөйт экен. Аркасынан кайталай берет экен да, чоң атасынын. Кайталай берет экен, түшүнбөйт экен, бирок баягы кыйналса да кайталай берген. Бир күн айтат экен, "Чоң ата, сиз Куран окуп атасыз, мен дагы артыңыздан окуп атам, бирок мен түшүнбөй жатам. Сиз деле канчалык түшүнөсүз билбейм, бирок пайда алып атасызбы? Мен кантип пайда алам" дейт экен да. Дегенде чоң атасы айтат экен, "Тетиги көмүр салынган идишти алчы" дейт экен.
Ал эми көмүр салына турган себет сыяктуу экен да. Көмүр алып келип туруп жагат экен. Эми ушуга барып тиги дарыядан суу алып кел дейт экен. Эми небереси макул деп чуркап барып ошол сууду алып туруп келгенче, баягы себет тешиктери бар да, суу баары тамып чоң атасына келгенче эме суу калбай калат. Калбай калса чоң атасы кайра жибере берет дейт да. Кайра жибере берет. Сен аракет кыл деп. Кайра барат, болбойт. Анан акырында тиги себетин коюп туруп бир чаканы алып барып суу алып келип коюп койду экен да. Мына сууду алып келдим деп. Чоң атасы айтқан жок, мен сага себетти айттым дейт экен. Себетке алып келди. Анан макул деп кайра себетке алып келди. Бир жолу кайталангандан кийин бир канча жолу эч бир майнап чыкпаганда, анан чоң атасы айтат экен да: "Көрдүңбү балам, сен суу турбаса дагы аракет кылып алып келе бердиң. Бирок жана көмүр салынган капкара себетибиз сууга барып келип эмне болуп калды? Апакай болуп жакшы болуп калды" дейт экен. Мына Куран окугандагы мына ошондой сыяктуу дейт экен да. Сен Куран окуй берген сайын, сен аны түшүнбөсөң дагы сенин жан дүйнөң тазалана берет дейт да. Түшүнбөсөң дагы жан дүйнөң тазалана берет. Ошондон бул жерде жана пайгамбардын хадисинде эле келди го. Түшүнсөң дагы, түшүнбөсөң дагы Куранды окуйсуңбу, бир тамгасына 10 савап ала бересиң. Онду Алла Таала андан да көпкө көбөйтө берет да. Демек, бул Куран окуган сайын адамдын жан дүйнөсү тазаланат. Алымдарыбыз айтат, Куран ааламды жараткан Алла Тааланын сөзү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга берилген түбөлүктүү мужиза. Куран Алла Тааланын өкүмдөрүнүн жыйнагы. Бардык өкүмдөр мына ошол жерде айтылган. Эң негизгиси Куран бул жан дүйнөнүн азыгы. Чыныгы ыймандуу адамдын Алла Таала менен болгон бекем байланышы. Адамдын ыймандын булагы болгон жүрөктүн, жан дүйнөсүнүн тынчтыгы. Ким акыреттин коркунучунан аман калам десе, анда Куран окусун, акыреттин коркунучунан аман болот. Туура жолду тандаймын, туура жолго жүрөм дегенге Куран чыныгы туура жолду көрсөтүүчү жана хидаят. Ар бир мусулман адамдын негизги жашоодогу максаты Алла Тааланын ыраазычылыгына жетип бейишке кирүү. Анда ким бейишке кирем десе, анда Куран окусун. Ким жашоомдо береке болсун, кут болсун, жакшы болсун десек, анда Куран окуйлу. Ким караңгылыктын туңгуюгунан ыйман нуруна чыгам десе, анда ал адамга эң негизги жакшы жол бул Куран окуу болуп эсептелинет. Ар бир жакшы адеп ахлактын пайдубалы бул Куран болуп эсептелинет. Пайгамбарыбыздын хадисинде келгендей, афдолу ибадати уммати тилаватул Куран, менин үммөтүмдүн эң бир жакшы зикири, ибадаты бул Куран окуу. Жана биз хадисте, аяттарда айтып өткөндөй, Куран бул нур. Куран бул жарык, адамга жол көрсөтөт. Нур болот, жүрөктүн нуру, жан дүйнөнүн нуру, жашоодогу нур. Чыныгы мусулмандын коргонуучу чеби. Ким кайгы кабадан алыстайм десе, анда колдон келишинче Куран окуганга аракет кылышыбыз керек. Мына ушул жакшылыктардын баары ошол Куранда камтылган. Куран адамдын Алланын алдындагы кадыр баркын жогорулатуучу эң жакшы нерсе. Жана Хафиз пайгамбардын хадисинде айтып өткөндөй, адамга эң бир жакшы шапаатчы. Кыяматка барганда ар бир адам амалдарына жараша туруп калат экен, терлерине батып калат экен. Ошондо ар бир адам сооп жакшылык иштеп калып, ким мага жардам берет экен деп калган учурда Куран келип, Куран окуган адамга эмне болот дейт? Жардамчы болот дейт. Орозо туткан адамга мына ушундай жакшы амалды аткарган болсо, ал шапаатчы болот дейт. Алланын ыраазычылыгына жетебиз десек, анда Куран менен мамилебизди бекем кылышыбыз керек. Урматтуу мусулман бир туугандар, чындыгында бүгүн биз ошол Куран боюнча бир канча сөз кылдык. Демек, Куран Алла Тааланын сөзү. Ал жерде Алла Тааланын буйругу, Алла Тааланын тыйган нерселери,
негизи эле адамдын жашоосундагы эң керектүү нерселердин баары мына ошол Кур'анда болуп эсептелинет. Жараткан Аллах субханаху ва таала баарыбыздын жашообузду Кур'ан менен бекемдеп, Кур'ан нуру менен нурланткан болсун. Аллах субханаху ва таала баарыбыздын ыйманыбызды бекем кылсын, ибадатыбызды кабыл кылсын. Жараткан Аллах субханаху ва таала ар бирибизди ушул Кур'ан окуган себебинен өзүнүн бейиши менен сыйлаган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.